Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Жубайы менен Париждеги климат өзгөрүүлөрү боюнча саммитке учуп кетти. Эскертсек, бул саммитте климатка зыяндуу заттарды бөлүп чыгарууну кыскартуу боюнча сөз кылышат. Биринчи болуп Швейцария өлкөсү 50% зыяндуу заттарды бөлүп чыгарууну кыскартуусун айткан. Андан кийин Орусия 30% кыскартуусун белгилеген. Эми Кыргызстан канча пайызга кыскартат? Муну саммиттин жыйынтыгында көрөбүз. Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Атлантикадан чыккан циклон жердин түндүк чыгышын каптап, Орусиянын түштүгүнө чейин жылып барат. Демек, бул өлкөлөрдө бир жума бою каттуу шамал, жаан жана кар жүрөт. Бирок Азияда антициклон, климат кургакчыл болуп, абанын температурасы жогорулайт. Ал эми эртең Борбор Азия өлкөлөрүндө күн чайыттай ачылат. Буга кененирээк токтолсок. Кытайда Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында жашаган кыргыз туугандар үчүн эртең күн ачылып, кубандарышы мүмкүн. Абанын температурасы Үрүмчүгө караганда Ак Сууда жогорулайт. Казакстанда да күн ачылды. Астана шаарында болсо кар жаашы токтоп, бирок абанын температурасы төмөн бойдон сакталууда. Алматы шаарында буга салыштырмалуу аба ырайы жылуу, жаан жаашы азырынча күтүлбөйт. Өзбекстанда климат өзгөрүүсүз. Бул жерде көптөн бери күн жылуу, аба ырайы уланууда. Мисалы, Фергана өрөөнүндө эртең жаан себелеп жаайт. Ташкентте жана шаардан алыс жайгашкан Нукус өрөөнүндө бүгүн жааган жаан эртең токтоп, абанын температурасы жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп турат. Өзбекстанга жакын жайгашкан Түркменистанда да ушундай. Дашогуз өрөөнүндө бүгүн асманды булут каптаганы менен эртең күн чайыттай ачылып, кубандырышы мүмкүн. Ал эми Борбор шаары Ашхабадда ушундай. Бүгүн күн бүркөлүп, эртең бирок жаан жаайт. Тажикстанда кандай аба ырайы күтүлөт? Бул жерде күн ар дайымкыдай жылуу. Борбор шаары Душанбе, Хорок өрөөнү жана Ходжент шаарында жаан жаашы күтүлбөйт. Кыргызстанда да ушундай. Түнкүсүн Кыргыз тоо кыркаларында жана Ысык көл облусунун чыгыш тарабында жаан жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз да жаан жаабайт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метрге чейин жетет. Сиздер Кыргызстан жана ага кошуна өлкөлөрдөгү аба ырайы менен тааныштыңыздар. 11 каналы сиздерге булутсуз маанай каалап өз ишин улантат. Көрүшкөнчө.